Назира Айтбекова менен Анжелика кайрымдуулуктун айынан кайым айтыша кетишти. Белгилүү алып баруучу Назира Айтбекова азыркы учурда кайрымдуулук кылып, бирок видеого тартып элге чыгарып жаткан инсандарга кайрылуу чыгарган. Кайрымдуулук хайпка айланып кетти. Негизи бирөөгө көмөктү жөн эле ар бир адам жүрөгүнөн чыкканы үчүн, жардам бергиси келгени үчүн, өзү үчүн кылат жана ал отчет өзү үчүн керек. Оң колуң бергенди сол колуң билбеш керек. Делинет го, жашаган жериң балдары менен тизип алып, өзүн тартып, ушунун колунда жок экен, анан мен кыйраттым деген видеолор бирөөнү басмырлап, өзүн бийик даражага чыгаргысы келип аткандай сезим келет. Баскан турганына чейин фото, видео кылып, анан камерага роль ойноп кажети канча. Элге аябай көргүң келип атса, ыр айтып же ырдап чыкчы, бай болгур деп Айтбекова жазды. Анан бир аздан кийин ырчы Анжелика өзүнүн баракчасы аркылуу кайрымдуулукту көрсөтпөй кыла албайбыз. Элдин жашоосуна аралашкан инсандар туура түшүнөт. Таш боорлор хайп деп бизди жаман көрүп, өзүн же башкаларды жыргатпай жата берет. Акылсынып, ушундай күндөрдө эсиңерге келип, унчукпай эле байкоочу боло бергиле да, деген пикирин жазып чыкты. Мындан улам интернет колдонуучулар бул пикир Айтбековага болгон жооп деп божомолдошууда. Маалымат булагы, аргумент Чекит Кежи. Нурмат Садыров билет сатып алгандардын билети жарактуу. Ырчы Нурмат Садыров эртең 10 апрелде Москва шаарында концерт бермек. Кырдаалга байланыштуу аталган концерт кийинкиге жылдырылды. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. 10 апрелде Москвада чоң залда концертибиз болмок эле. Эми жылдырылды. Кырдаалга байланыштуу онлайн билет сатып алгандар ошол эле билетиңиздер жарактуу. Сиздер менен жолугушчу күндү чыдамсыздык менен күтөм деп эскертти ырчы. Кошумчалай кетсек, ырчы Нурмат Садыров 1988 19 октябрда туулган. Торгоюм деген ырды заманбап стилде ырдап чыгып, ал хитке айланган. Учурда анын аткаруусундагы ырларды сүйүп уккан көрөрмандары миңдеп саналат. Маалымат булагы, Заман Чекит Кежи. Айгерим Расул кызы эл үчүн кызмат кылып жаткандарга таазим. Белгилүү ырчы Айгерим Расул кызы кыйын кырдаалда элине кызмат кылып жаткан инсандарга өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, рахмат айтты. Азыркы учурда милициянын, тартип сакчылардын, медицина кызматкерлердин үй бүлөсүн эң жакшы түшүнөм. Биздики карантин дегенден бери үйдө түнөбөйт, күнү-түнү күзөттө. Азыркы учурда ашкана деле иштебейт экен, эптеп-септеп курсактарын тойгузуп жүрүшөт. Тамак жасап күтүп отурам кечке, келип алып кет деп. Ошого дагы деле албай калат. Балдарыбыз атам качан келет деп кечке жанымды койбойт. Атасы келсе алыстан кол булгап коюп кетет. Балдар чырылдап ыйлап калып кетет. Качан бүттөт деги. Эмнеси болсо дагы карантин дегенден бери үйүндө түнөбөй күнү-түнү биздин жашообуз үчүн күрөшүп жаткан дарыгерлерге, тартип сакчыларына, аскерлерге, тазалыкта иштеген эже байкелерге жана башка учурда кырдаалда эл үчүн кызмат кылып жаткан инсандарга таазим. Жарытарлык айлык алышпаганын айтпаса деле белгилүү. Ошого карабай өзү өмүрлөрүн тобокелге салып, үйдүн бетин көрбөй биз үчүн кызмат кылып жатышат. Рахмат айткым келет. Бул күндөр дагы өтөт деп ыраазычылык билдирди ырчы. Маалымат булагы, Заман Чекит Кежи.